Токой – бул жашоонун булагы, жаратылыштын баа жеткис байлыгы. Көпчүлүк учурда токой өрттөрдүн себеби токойдогу өрт коопсуздугунун эрежелерин сактабаган кайдыгер адамдардын этиятсыздыгынан келип чыгат. Токойго барып, эмне себептен болосун ал токойлорду коргоо үчүн зарыл экенин эстен чыгарбоо керек. Токой өртү бул токойлуу аймакка жайылып жаткан өсүмдүктөрдүн башкарылгыс күйүшү. Токой өрттөрү табигый кырсыктардын эң ириси деп эсептелет. Алар эбегейсиз экономикалык жоготууларга алып келет. Флора менен фаунаны жок кылат, адамдарды жана жаныбарларды жабыркатат, жок кылат. Токой өртүнүн негизги күнөөкөрү адам. Анын жумуш жана эс алуу учурунда токойду отту колдонууда этиятсыздыгы. Өзүңүздүн эс алууңуздан кийин отту өчүрүүнү унутпаңыз, анткени алар көбүнчө токой өрттөрүнүн себеби болуп саналат. Аны өчүрүү дээрлик мүмкүн эмес. Токой бул абаны тазалайт. Табият кырсыктарынан, сел каптоодон, жер көчкөдөн сактайт жана топурак кыртышын кармайт. Жер астындагы суулардын көтөрүлүшүнөн сактайт. Кыргыз Республикасынын токойлорунда 2021 жылы 17 өрт кырсыгы катталып, 36 гектар жер аянты жабыркап, 525 миң сом чыгым келтирилген. 2022 жылы 18 өрт кырсыгы катталып, 659 гектар жер аянты жабыркап, 271 миллион 91 миң 800 сом зыян келтирилген. 2023 жыл башынан бүгүнкү күнгө чейин 8 өрт кырсыгы катталып, 12 миллион 713 миң 772 сом чыгым келтирилген. Биздин өлкөнүн токойлорунун сакталышы баарыбыз аларга канчалык аяр мамиле жасаганыбыздан көз каранды. Токой өрттөрү, токойдогу таштанды полигондору, токойду мыйзамсыз жана кыйратуучу кыюу, токойдогу мыйзамсыз курулуштар бул адамдардын токойго болгон кайдыгер мамилесинин кесепети. Токойлорду өзүбүз үчүн жана келечек муундар үчүн сактап калуу үчүн бир нече жөнөкөй эрежелерди сактоо керек. Токойдо жүргөндө төмөндөгүдөй жүрүм-турум эрежелерди сактоо керек. Токойдо от жагуудан өтө этият болуңуз. Кургак, ысык, жашамалдуу аба ырайында курап турган чөптөр, кураган бак-дарактар бар токойлордо мох жана эңилчектер, анын жанында от жагуудан жана тамеки чегүүдөн алыс болуңуз. Күйүп жаткан отту кароосуз калтырбаңыз. От жаккандан кийин кетер алдында күл менен чоктун толук муздаганын текшериңиз. Эгер ташталган тамекинин калдыгы, ширеңке же от күйүп баштаганын байкасаңыз, аны жакшылап суу менен өчүрүп, чынымдуу топурак менен жаап коюңуз. Токой өрт кырсыгынан алдын алууга кошкон салымыңыз. Токой өрттөрүнүн 90%дан ашыгынын себеби адамдардын отко этиятсыздык мамилесинен келип чыгууда. Токой элдин баа жеткис байлыгы жана кийинки урпактарга калуучу мурас экендигин эсибизден чыгарбайлы.